Аида Курманкулова 9-класстын окуучусу. Алыскы Талас облусунун Бакай Ата районунан келгендигин айтат. Каарманыбыз Дилбаян жазуу боюнча жарыяланган сынакта баш байгени багындырган. Анда учурдун глобалдык көйгөйү болгон терроризм менен күрөшүү темасын тандап алгандыгын айтат. Тема тандоодо мен атам менен кеңештим. Кайсы глобалдуу темаларды билесиз деп. Ал көп темаларды айтты, бирок алардын арасынан мен терроризм жөнүндө жазууну туура көрдүм. Себеби азыркы убакта ар бир күн сайын эле теракттар болуп, телевизордон күн сайын ошондой маалыматтарды угуп жатабыз. Ошол аябай өкүнүчтүү. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы Билим берүү жана илим министрлиги жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду менен биргеликте эпистолярдык жанрда Дилбаян жазуу боюнча эл аралык сынак жарыялашкан. Анда республика боюнча 7000 окуучу катышып бүгүн жыйынтыкталды. Арасынан мыктылары тандалып, жеңүүчүлөр ноутбук, планшет сыяктуу белектер жана дипломдор менен сыйланышты. Эгер сен Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы болгондо кайсы глобалдуу көйгөйлөрдү чечет элең деген темадагы Дилбаяндын сынагы жаштардын көз карашын кыйла таасирдүү чагылдырып, ар ким ар кандай көйгөйлөрдү чагылдыргандыгын уюштуруучу айтат. Азыркы учурда кат жазуу мындай маданияты дагы аябай төмөндөп баратпайбы? WhatsApp менен жасабыз, SMS жиберебиз. А бул болсо ошол кат сабатын жогорулатуу бир проблеманы чечсе, экинчи жагынан ошол дүйнөдө болуп аткан проблемаларды Кыргызстанга кандай таасирин берип атат? Жалпы ошолордун айылына, өздөрүнө кандай таасирин берип атат, абдан жакшы чагылдырышыптыр да. Аталган санакка Дүйнөлүк почта союзунун курамына кирген дүйнөнүн 190 мамлекети катышкан. Ал эми Кыргызстанда жаз мезгилинин башында сынак жарыяланган. Жылыз Байисова, Диле Чукоев, СТВ.